Esep sаны 4-4. Oş şaары Sulaymан Бо командасы aldı. Егемендүүлүктүн 32 жылдыгына карата Ошто спорттук иш-чаралар башталды. Учурда Төлөкөн ат майданында бүйүр кызыткан көкбөрү жана ат оюндары өтүп жатат. Бүгүн Мелдештин экинчи күнү уланууда. Сатка айланган президенттик жолу жыл сайын майрамга карата өтүп келет. Улуттук оюндарына жалпысынан 1000ге чукул спортчулар катышуусу күтүлүүдө. Чет өлкөдөн дагы катышуучулар жана коноктор бар. Жалпы байгеге спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясы тарабынан 9 миллион 700 миң сом каралган. Ал эми президенттин фондунан батир жана байгелүү орундарга акчалай сыйлыктар бөлүнгөнү маалымдалат. Эң негизгиси бул улуттук оюндар аң сезими аябай терең, ар дайым биз жоокерликке даярдаган көчмөн элбиз, жана философиялык мурастуу ыйыктуу сабактары көп болуп келет да. Мындан тышкары биздин Борбордук стадиондо, Сүйүнбаев атындагы Ош шаарындагы стадиондо спорттун улуттук түрлөрү дагы орун алмакчы. Ал жакта балбан күрөш, бизге Кыргызстанда белгилүү болгон алыш күрөшү бар. Көкбөрү жана ат оюндарын көрүүгө өлкөнүн 7 дубанынан күйөрмандар келишкен. Алар өздөрүнүн командасын колдоп, улуттук оюндарды кызытышууда. Мына оюн кызыктуу атат, ушуну атан шарт түзгөн жетекчилерге да рахмат. Мына эл баары биз кубанып, балдарыбыз мынакы улак салган сайын кубанып отурабыз. Балдардын өмүрүн берсин, ден соолук болсун, заманыбыз тынч болсун, элибиз эстен болсун. Достук командасына күйөрмандык кылып атабыз. Майрам аябай сонун, аябай чоң деңгээлде өтүп атат. Токмоктон келгенбиз. Ызкөл областынан келгенбиз. Мурас командасына болейт. Өзүбүздү ардагер командасы болуп ойноп атабыз. Жакшы атат, рахмат. Команда кылып атат. Достук командасына. Кудай калса элдин баардыгы маанайы жакшы. Мына эртеңки 31-деги ким президенттик кубокко жетет, анда биз күтүп отурабыз. Спорттук иш-чараны өткөрүүгө Ош облусу боюнча 800гө чукул милиция кызматкерлери тартылган. Алар бул күндөрү коомдук тартипти, жарандардын коопсуздугун камсыздоо, укук бузууларды жана кылмыштуулукту алдын алуу максатында күчөтүлгөн тартипте иш алып барышат. Чындыгында жарандардын кээ бир түшүнүү менен кабылсын суранабыз. Анткени биздин негизги жолдор жабылып, кийинки жолдор менен жүрүүгө туура келет. Атайын автоунаа токтолуучу жайларды даярдаганбыз, ошол жерлерге токтолуш керек. Андан сырткары ошол күндөрү кээ бир аламан ат чабыш жүрүп жаткан негизги жолдордо дагы жарандардын жүрүүсүнө чектөөлөр киргизилет. Президенттин тапшырмасына ылайык быйыл эгемендүүлүктүн 32 жылдыгы Ош шаарында өтөт. Маданий иш-чаралардын негизги бөлүгү дал ушул борбордук аянтта болмокчу. Учурда өзүңүздөр көрүп тургандай кызуу даярдыктар жүрүп жатат. Маданий иш-чараны өткөрүүгө жалпысынан 1000ге жакын чыгармачыл жамаат тартылган айтылды. Ал эми келген коноктор 80 миңге жетүүсү күтүлүүдө. Эртең менен саат 10-до башталган кечки түнкү 12ге чейин абдан чоң деңгээлдеги концерттер болот. Андан тышкары бул жакта элибизге сюрприз болгон бир жаңылыктарды дагы даярдап атабыз. Аны ошол 31 күнү көрмөкчү. Мындайча айтканда даярдык аябай чоң деңгээлде. Тапшырма Акылбек Үсөнбековичтен дагы Садыр Нуркожоевич дагы бизге абдан катуу талап койгон, чтоб элдин эгемендүүлүгүбүздү жогорку деңгээлде белгилөө боюнча. Анткени биздин ушул эгемендүүлүктү ар бир жараныбыз, ар бир ушул Кыргызстандын жараны өзүнүн көкүрөгүнө сактап калгандагыдай күндөрдү өткөрүү боюнча. Белгиге кетсек, эгемендүүлүк майрамына мамлекет башчы Садыр Жапаров катышат. Негизги иш-чаралар 7 локацияда болот. Салтанат мамлекеттик тууну көтөрүү менен башталат. Ал үчүн Алымбек Датка этнографиялык борборунда бийиктиги 60 метр болгон желек сап орнотулду. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана саясий ишмери Насирдин Исановдун 80 жылдык мааракесине арналган илимий практикалык конференция жана анын эстелиги ачылат. Мындан сырткары Ош достуктун шары аталышындагы фестиваль, парктардын ачылышы, маданий кароо сынактар жана кыргыз-казак айтыштары орун алат. Асел Сыдыкова, Шахрух Иминжанов, Регион телеканалы, Ош.